БШКда тинтүү болуп жатканы кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясына күч кызматкерлери келип, 3-июлдан берки документтерди казып жатканын Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева 24-октябрда Facebook'a жазды. Азаттык анын чоо жайын тактоо үчүн Журабаевага телефон чалып, азырынча жооп ала алган жок. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бул маселеде азыр комментарий берүүгө убактысы болбой жатканын айтты. Төрайымдын орун басары Абдыжапар Бекматов да ушундай жооп берди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Журабаеванын жазганы боюнча тактоо жүрүп жатканын билдирди. 21-октябрда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери БШКнын мүчөлөрүн күбө катары суракка алып кетүүгө аракет кылган. Милиция бул 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин чыккан башаламандыкка байланыштуу экенин айткан. Бул окуя жарандык коомдун айрым саясатчылардын сынына кабылган. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мыйзамсыздык тууралуу айтылган соң, Ички иштер министрлиги БШК мүчөлөрүнө кысымын токтотконун Facebook'a жазган. Омбудсмен Токон Мамытов жана бир канча коомдук уюмдар милициянын аракетин сындап чыгышкан. Алар БШК ишмердиги мыйзамдар менен даана көрсөтүлгөн конституциялык орган экенин кошумчалап, БШКнын ишине кийлигишкендер жазык кодексинин негизинде жоопко тартылаарын эскертишкен. Япония пандемия менен күрөшүү үчүн Кыргызстанга $1,200,000 бөлөт. Япониянын проондун демилгесин колдоп, саламаттыкты сактоо тутумун чыңдоо, социалдык жана экономикалык туруксуздуктун алдын алуу жана жумушка орноштуруу долбооруна $1,200,000 бөлүүнү чечти. Бул тууралуу проондун басма сөз кызматы билдирди. Коронавирус илдети Кыргызстанда кайрадан күчөп жатат. Андыктан кышында вируска туруштук берүү үчүн даярдыктарды көрүү керек. Акыркы 8 айда кыргыз коомуна жана экономикасына келтирилген эбегейсиз зыяндын ордун толтуруу жана калыбына келтирүүнү келечектеги өнүгүү менен байланыштыруу дагы маанилүү деп билдирди Япониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Шигеки Маеда. Элчи Япония коронавирус кризисинен чыгуу үчүн эл аралык уюмдар менен кызматташууну уланта берерин белгиледи. Биз саламаттыкты сактоо тутумун чыңдоо, ошондой эле Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүү боюнча бир катар иш-чараларды жүргүзөбүз. Биздин максатыбыз келечекте COVID-19 пандемиясы сыяктуу жана башка кризистерге каршы жардам берүү, деди проондун Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луиза Чемберлен. Президенттик шайлоонун мөөнөтү аныкталды. Борбордук шайлоо комитети мөөнөтүнөн мурда өткөрүлчү президенттик шайлоону 2021 жылдын 10 январына белгиледи. Бул тууралуу БШКнын жыйыны учурунда белгилүү болду. Кече президенттик аппараттын жетекчилиги менен сүйлөштүк. Конституциялык мыйзамга ылайык президенттик шайлоону эч бир орган аныктабайт. БШК болгону анын мөөнөтүн белгилеп берет, деди БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова. Буга чейин президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өлкөдө президенттик дагы, парламенттик дагы шайлоо 2021 жылдын март айына чейин өткөрүлөрүн айткан эле. Министр болгон келсе Бадириңек Текебаев менен дос бол. Кимдин заманы дамбалы айрылганча айкыргандардын заманы накты эми келди. Тилек Токтогазиев Ак үйдүн алдында өгүзчө өкүрүп жаштардын башын айлантып жүрдү эле. Бүгүн айыл чарба министри болду. Эртең мен дагы чыксамбы деп жатам. Мүмкүн мени дагы бир жака чоң кылып коюшат. Тажрыйбаңдын, билимиңдин деле кереги жок экен да көрсө. Кимдин үнү бийик чыкса ошону кое беришет экен. Мындай карасаң Тилек ким? Мамлекеттик кызматта канча күн иштеди, тажрыйбасы барбы, эмгек жамаат менен иштеше алабы? Кыскасы жообу жок суроолор көп. Мындай пикирин социалдык тармактын колдонуучусу Элдияр Анарбеков жазып чыкты. Ага кошумча, мунусу жетишпей жаткансып кече жакында Жалал Абад облусуна башчы кылып Ташиевдин өкүл баласы келди. Таласка дагы бир күндүк тажрыйбасы жок жаш бала барды. Ал дагы митингде бир жери айрылганча кыйкырып жүргөн. Эмне дейбиз? Бул жолу да эл ишенген жыйынтык чыкпай калды окшойт. Нааразы болгондор көбөйө баштады деп кошумчалаган.